Албетте, парыз намаздарды, алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Парыз намаздар ушу адамдын баласына мойнуна жүктөлгөн парыз милдет түрдөгү ибадат. Анан ошонун ичиндеги намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир адам келип сурайт: эгерде мен ошо 5 намазымды окуп, ага эч нерсени кошпостон, орозомду кармап, ага эч нерсени кошпостон, адал деп, арамды арам деп билген болсом, бейишке киремин дегенде, ооба деп жооп берген да. Мындайча айтканда, парыз намаздарын, парыз милдеттерин аткарган адам бейишке татыктуу адам. Бул таква адамдардын катарына кирет. Таква адамдар эки түрдө болот. Биринчи түрү ушу Алла Таала буйруган парыз намаздарды, парыз милдеттерди гана аткарган адамдар, нафилдерди кылбаган. Булар да таква, булардын да даражасы жогору. Жана андан экинчи түрү парыздарды да аткарат, ага кошумча нафилдерди да аткарат. Алардын даражасы өйдөрөөк. Бирок экөө тең жакшы адамдардын, таква адамдардын катарына кирет, мына бейишке бара турган адамдар. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, кудси хадисинде келген хадисте айтат, Алла Таала айтат: "Менин пендем ошо мага жакындаганда, ошо мага сүйүктүү болгон, жагымдуу болгон бул ибадатты, бул мен парыз кылган ибадаттар" деген да. Демек ошо Аллах субхана таала эң сүйгөн, эң жакшы көргөн бул парыз ибадаттар. Анан ким ошо менен Аллах субхана таала жакындаган болсо, бардык жакшылыкка жетет, акыбети да жакшы болот. Анан ал адамдар таква адамдардын катарына кирет. Валлаху а'лам.